Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Бүгүнкү симпозиумда мен макалам кыргыз тилинде болот. Менин макаламдын темасы монгол тилдүү элдердеги бөрү ишеними. Макалада адамзаттын басып өткөн жолундагы негизги тотемдик жаныбарлардын бири болгон бөрүгө карата ишенимдер иликтенет. Бөрүнүн сырдуу табияты, жырткычтыгы, социалдык уюмдашуусу адам баласын байыртадан эле кызыктырып келет. Адамдарга кошуна байырлаган карышкырлар үйүрү дайыма коркунуч жаратып келгендиги белгилүү. Алгачкы жамааттык коомдон бери адамдардын аң сезиминде бөрүнүн культу калыптанып баштаган. Тотемдик жаныбарга сыйынуу менен катар айрым калктардын хуннулар, усундар, түрктөр, монголдор мифологиялык ата-эне катары кабыл алышкандыктары маалым. Ошонун катарында кыргыздарда дагы бөрү деген уруу бар бизде. Монголдор бизге белгилүү, булар бири-бирине жолукканда эч качан көзүнө тике карабайт монголдор. Анткени булардын саламдашуу маданияты бирөөнүн мындайча айтканда жүрүм-турум менен айкалышат. Карышкыр колго түшкөндө көзгө тиктебейт дейт. Ал эми чабуул учурунда көз карашы саяттык мүнөзгө ээ. Бул монголдордун агрессиясы же болбосо сый урматтуу, коркунучтуу кабылдоосуна маалым. Бул жерден биз эмнени түшүнөбүз? Монголдордун ошол карышкырдын жүрүм-турумуна, же болбосо карышкырдын ошол тартибине жараша өзүн да калыптандырып барганын баарыбыз жакшы билебиз. Бизге белгилүү болгондой, бул монголдордун көз карашы боюнча монголдордо карышкырлар мамлекетти курууга жардам берген деген лакап сөз бар. Бөрү жаныбарынын үйүрдөгү социалдык уюмдашуусу, темирдей бекем тартиби, ички ынтымагы, аң улоосу жана жапа тырмак уюшкандыктагы кол салуусунан, камалоосунан монголдор коомдук уюмдашуу тартибин, согуштук амалды кабыл алышып, жеңилгис аскер жана анын тактикасын түзүшкөндүктөрүн, үйрөнүшкөндүктөрүн баса белгилешет. Бөрү үй бүлө курууда таза жана туруктуу болот. Бул жерде биз билебиз, монгол мифологиясында карышкырлар көкө теңирдин жаныбарлары, же болбосо алар эркектерге хеймор алып келет деген түшүнүк бар. Хеймор бул монголдордо эркек кишиге жашоонун күчүн, булагын жана ийгиликтерди алып келүүчү жылдыздын аталышы. Биз бүгүнкү макалада монголдордо тотемизм ишениминин калыптанышы, тотемизм кандай келип чыккан, ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Монголдор жана аларга тектеш буряттар, калмактар, булар бөрүгө эзелтен эле түпкү бабаларынын бири, ыйык тотемдик жаныбар катары кабыл алышкан. Бул элдердин тилинде бул бөрү, мындайча айтканда, көбүнчө буряттар өздөрүн көп айтып келишет. Бурят сөзү бул эрте монгол тилдеринде бурят, же болбосо бөрит, же болбосо борт деген сөздөрдөн келип чыккан дешет. Негизинен Сибир элдеринин айрымдарында, анын ичинде тувалар, хакастар, көкө теңирдин ити деп атап келишет бөрүнү. Бул жерде бул бөрүнүн образын, сакралдуулугу жана анын көк теңирден келгендиги тууралуу уламыштардан да жолуктуруп келебиз. Ошондон улам бөрүнүн атын сүйлөөгө, чакырууга тыюу салынат. Буряттар карышкырларды тергеп, Худебгей Таабай, Хангайын Таабай, Худегей Убген, бул деген токой ичиндеги чоң ата, же болбосо абышка деп жана башка сөздөр менен атап келишет. Буряттардын кеңири таралган уламыш санжыраларында да бул бөрүлөр жөнүндө аябагандай маалыматтар кеңири таралган. Негизги дагы бир айтчу нерсе бул жерде, бул көк теңир бөрүлөрү бул жерде кол салып, же болбосо кандай канча адамды өлтүргөндүгүндө уруксат берилген деген дагы маалымат айтылат. Негизи биз сиздерге кыскачараак маалымат берүүнү туура көрдүм. Бул жерде мен сиздерге монгол, бурят жана Сибирдин айрым түрк элдеринде карышкыр көк теңирдин ити катары ыйык статус алынган. Арине бурят монголдордун ишенимдеринде бизге белгилүү болгондой, тукумдун баары эле адамга пайда алып келген эмес. Ак карышкырлар бул көк теңирдин ити, сакралдуу жаныбарлар. Ал эми башка түстөгү карышкырлар тукумунун теги ыйык эмес. Аларга каршы күрөшсө болот деген да көз караш калыптанат. Бул көз караш карышкырлардын адам баласынын жашоо турмушуна, төрттүүлүгүнө тийгизген зыянынын натыйжасында келип чыккан. Бурят монголдор бул түстөгү бөрөлөрдү мындай табуу салынышкан эмес. Ошондон улам биз муну
дагы билсек болот. Ошол учурда буряттарда көбүнчө ак бөрөлөргө басым койгон, ал эми башка түстөгү бөрөлөргө андай эле басым коюшкан эмес. Негизи дагы бир айтып кетчү нерсе, бул жерде тотемдик көз карашы менен караганда монголдордун келип чыгышы боюнча тарыхый санжыраларга таянсак болот. Монгол санжыралары боюнча бизге белгилүү бул монголдордун купуя тарыхы аттуу мындай китептен алсак болот. Бул жерде Борте Чино көкжал бөрү, же болбосо энеси Гао Марал, сулуу же ажарлуу марал маанисинде которулат. Бул ойрот тарыхчысы жана фарс тарыхчысынын эмгегине таянып айтабыз. Чыңгыздын атасы Эсүгей Баатыр Кыят Боржеген менен ага тектеш Нирон урууларынын башчысы болгон. Эсүгейдин атасы Бартан Баатыр, анын атасы атактуу Кабылхан. Ошентип уламыш боюнча Чыңгыз хандын түпкү атасы Борте Чино көк бөрү, энеси Гао Марал, ажарлуу марал деп айтылат. Негизинен монголдор өздөрү мына ушул уламыштарга таянып дагы айтып келишет. Бул жерден биз сиздерге айта турган нерсе, бул монгол этногенезиндеги Борте Чино жана Гао Марал образы монголдордун купуя тарыхында Чыңгыз хандын түпкү теги катары түшүндүрүлөт. Борте Чино бул бөрү тотеминин саясий этногенетикалык функциясын аткаруучу образ, Гао Марал образында төрөткө байланышкан сакралдуулук менен чагылдырылат. Илимпоздордун пикиринде бул эки мифологиялык каарман реалдуу тарыхый эмес, бул уруулук тотемдердин биригишинин символу. Ал эми алардын теги монгол этникалык биримдигинин идеологиялык негизги катары кызмат кылат десек болот. Макул. Аланго тууралуу миф жана салярдык культка да бир аз басым койгум келет. Бул жерде бизге белгилүү болгондой, түрк-монгол дүйнөсүндө символдордун салыштырмасы жана бул түрктөрдүн Ашена уруусунун бөрү теги белгилүү монголдор жана бөрүнүн алтын башы түшүрүлгөн особый тууларды да колдонушат. Бул эки системанын жалпы тамыры Борбордук Азиядагы тотемистик түшүнүктөргө да барып такалат. Негизи бул аталыштар бөрү тотеминин байыркы кеңири этнолингвистикалык системада да сакталгандыгын көрсөтөт. Мен бул жерде бүгүнкү макаланын жыйынтыктары алдында монгол жана бурят этносторундагы карышкыр культу бир эле мифологиялык эмес, этногенетикалык жана саясий идеологиялык функцияга комплекстүү система, анын ичинде ролдору төмөнкүчө. Этногенетикалык функция Борте Чино, Гао Марал жана Аланго аркылуу этникалык теги сакралдуулук менен бекемделет. Саясий функциясы Чыңгыз хандын бийлигинин османдык тотемдик легитимациясы түзүлөт. Маданий функциясы табуу, тергөө, жөрөгөлөр бөрү культуна негизделет. Аскердик функциясы бөрү үйрүнүн социалдык модели монгол аскердик түзүмүнө таасир этет. Цивилизациялык мааниси бөрү образы түрк-монгол дүйнөсүнүн бирдиктүү мифологиялык моделин түзөт. Мен сөзүм акырында карышкыр культу Борбордук Азия элдеринин этникалык аң сезиминин, руханий маданиятынын жана тарыхый мамлекеттүүлүгүнүн маанилүү идеологиялык ресурсу болгон жана азыр да символикалык маанисин жоготпойт деп ишенем. Рахмат. Teşekkürler.